Almakanı. Jatop, turba almakanı. Turba, hiç turba almakanı. Turba. Ustalım ver kola, ustalım ver kola. Öldü almakan, öldü. Amna gel tat. Taş kasmayın götür. Almakanını koşa salgılay. Mıyzam barına bir diye hoş gerek. Ленин районунун башчысы Чынасыл Чыныбаев Ош базарынын аймагында соода кылган Алмакан эже менен жолукту. Жолугушууда Алмакан эже Ленин районунун тургуну экени, шаар ичинде туруктуу каттоосу жана өздүгүн аныктоочу документтеринин жоктугу аныкталды. Район башчысы эжени Ленин районуна туруктуу каттоого тургузууга, өздүгүн аныктоочу документтерин алууга жардам берерин жана мындан ары муниципалдык администрация социалдык жактан колдоо көрсөтөрүн билдирип, Ош базарынын ичинен соода орундарын сунуштады. Алмакан аттуу айым эмне үчүн орундугун бекем кармап жабышып алганын айтып берди. Буга чейин Бишкек шаардык мэриясы Ош базарынын ичиндеги мыйзамсыз соода сатык иштерин тартипке келтирүүнү улантып жатканын кабарлаган. 10 февралда мэриянын тийиштүү кызматкерлери базар ичинде мыйзамсыз соода жүргүзүп жаткан соодагерлердин орундуктарын алышкан. Ал эми соодагерлер буга каршы болушкан. Ага улай эле интернет түйүндөрүндө жумуш ордун коргогон аял кишинин видеосу тарап, көпчүлүктүн талкуусуна жем таштаган. Жогорудагы талкууга жем таштаган Алмакан аттуу айым эмне үчүн орундугун бекем кармап жабышып алганын айтып берди. Анын айтымында жолдошу каза болуп калгандан бери жалгыз 2 баланы тарбиялап келет. Багууга чамасы жетпегендиктен бирин ата-энесине берип койгон. Менин 2 балам бар. Ош базарында 7 жылдан бери иштеп келе жатам. Эптеп араба түртүп товарларымды сатам. Бир аз сатып 5-10 сомумду алып үйгө барам. Ден соолугум начар, башым ооруйт. Деги эле оорубаган эч жерим калбады. 2-3 күндөн бери ишке чыкпай отургам. Арабамды алып мени кууп жатат. Алмамды сатып түгөтүп коеюн деп отургам. Эми чыкпай эле коеюн десем деле болбой арабамды алып койду. Бош столду талашып алып коюшту. Жакында байкем эжем каза болгон. Ушундай кайгырып жашоого дагы маанай жок. Эптеп кирип чыгып жүрсөм столумду жүктөп кетти. Адам өз башына оор жүк келгенде акылдан кетет экен. Мага эч кимден жардам жок, ыйлады. Кече социалдык тармакта тарап талкуу болуп жаткан видео жөнүндө мага Орусиядан тааныштарым айтышты. Алмакан, сенин видеоң Орусиядан чыгып жатат дешти. Телефонду дагы жакшы караганды билбейм. Баламды жалгыз таштай албай ээрчитип келип, кайра ээрчитип кетем. Балам бутума суу өтүп кетти десе дагы тура бер балам, жаның тынч болсо болду дейм. Жолдошум 2010-жылы каза болгон. 10 жылдан бери жалгыз жашайм. Балам 14 жашта. Окуудан келгенде эле жаныма чакырып алам, деди Алмакан.